Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah'ım razı olsun. Ustazlardan çok rahmat. Ынтымақ мәселесі, хижаб, niqab мәселесі. İslam şariatına verilgen hüküm her bir adamdın tabiatına, таза adamdın tabiatına dal gelgen her bir adam özü еңсеген нәрсеге İslam dinine hüküm bergen da. Oşuladın biri kiyim jatında dağı. Hijabdın мәселесі қандай болуш керек. Demek İslamdın negizinde kiyinген ayal başka adamlar görgöndө çoçun görünbөстөн adamdын үрөйүн качырбай турган деңгээлдеги bir кийимдер болуш керек да. Элди үркүтпөгөн, ошо ынтымаксыздыкка алып келбей турган, элге чочун көрүнбөй турган таризде болуш керек да. Эмне үчүн аял киши мисалы бир тараптан суроо пайда болот, эмнеге аял кишине биз орошубуз керек? Хижаб негизи эле деги не кереги бар деген бир тараптан суроо бар. Экинчиден хижабты эмнеге чечип атасыздар, эмнеге хижабсыз жүрүшүбүз керек экенбиз деген элдин наразычылыгы болуп атат. Себеби биринчиден азыр устаздар түшүндүрүп кетти, хижаб эмне экенин аныктамасын берди. Хижаб дегени Курандан, ислам шариятында кайсыл дене мүчөнү жап деп, уяттуу жериң жап деген болсо, хижаб деп айтат. Ал эмне экен? Ал бүткүл денеси экен уяттуу жер, жүзүнөн, чачынан баштап эгине чейин жана колдору, алаканын ичи кебилер, көпчүлүктүн айтышы боюнча алаканын сырты менен да колдору бул. Демек аврат эмес, уяттуу жер эмес, бул жерде ачса болот. Калган дене мүчөсүн ачып жүрсүн деди. Эмне себептен десе, себеби бул жерден биринчи аялдар өздөрүнүн ордун жакшы түшүнүш керектен элерибизчи. Kur'an-ı Kerim'de karasak, Kur'an'dın karakteri, Kur'an'dın tabiatı erkeklerge kanday mamile kılgan bolsa, ayaldarga andan da göөрөөк mamile kılgan da. Ayaldarga көңүл бөлгөндөй, erkeklerge көңүл bölgөн эмес. Kur'an'da Allah Taala misal aytat: "Fala taqta'na bil qawl fayatma'alladi fi qalbihi marad." Peygamberin jubaylarına kayırılıp atat. Ummahatul mu'minin, mu'minдар neneleri, sizler perdenin negizinde суроо жооп болот эле. Ошого сүйлөгөндө, жат эркектерге сүйлөгөндө, үнүңөрдү жумшартып, жагымды кылып сүйлөгүлө, жүрөгүндө оорусу бар адамдар сөзүңөрдөн үмүткөр болуп калбасын. Эң имандуу сахабаларга, эң имандуу аялдар кандай сүйлөш керек ыкмасы айтылып атат. Валиядрибна бихумурихинна ала жуюбихинна. Куранда Аллах Таала айтат, жолуктарыны аялдар жолук салганда көкүрөктүн үстүнө салсын, чупа-чуп болуп бул жака салып албасын. Вала ядрибна би аржулихинна. Аялдар басканда буттары менен жер куруп, така башка нерсе кылып эркектин көңүлүн тарта турган, туура эмес ойлорду пайда кыла турган, фитна дүрбөлөңгө алып бара турган ыкмада бут кийим кийишпесин дейт. Демек бул жерде маселе козгоо эмес, демек аялдын ордун айткым келип атат да. Кудай Таалам аял киши кандай сүйлөш керек, кандай кийиниш керек, кандай басыш керек, ушуга чейин деталына, майда чүдөсүнө чейин Кудай Таалам киришип атат. Эмне себептен? Себеби аялдын жашоо образы бул дүйнөнүн дагы, мамлекеттин дагы, үй бүлөнүн дагы жана акыреттин дагы оңолуп жана бузуусуна өтө таасирге ээ болгондуктан Кудай Таалам ушул ыкманы айткан да. Аял кишинин кийиниши бул жөн эмес. Аял кишинин басканы бул жөн эмес. Дүйнө дагы акыретте оңолот аялдардын оңолуусу менен да. Энелерибиздин оңолуусу менен. Ошондон иншалла бул хижаб дегенге биринчиден баарыбыз келсек, жолукка келсек, бул сиз менен биздин өзүбүздүн каада салтыбыз, биздин наркыбыз, биздин динибиз ушу хижаб менен келет. Жана хижабты да туура түшүнүп, пайгамбарыбыз айтканда: "Иякум вал гулува фиддин", силер динде аша чабуудан, фанатизм деп коебуз, баягы радикалдык көз караш, экстремисттик көз караш деп коебуз, аша чабуучу. Мутатарриф деп аша чабуу. Аша чабуудан сактангыла, себеби силерге чейинки мурдакылар кандай кыйрагандай, аша чабуу менен силер деле кыйрайсыңар деген да. Мурдакылар аша чабуу менен, мисалы Иса пайгамбарды кудай кылып алат. Шииттерди карап көрсөк, сахабан Азирет Алини кудайдын деңгээлине чейин сыпаттарды берип атат. Ошондон иншалла мына уламалар кеңештери бул жакта канча деген китеп окуп, өмүрүн арнап шунча фатва берип атат. Ошого келе турган болсок, дин баарыбыздын башыбызды ынтымак алып келет да. Ынтымак келсин жашоодо дин болуш керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алымдарыбыз айтат, 4 нерсеге көз жаш төккөн. Ыйлаган. Биринчиси маркумдарды эстеп, адам өтүп кетти дегенде апасынын кабрына барганда маркумдардын сөөнүнөн ыйлаган. Куранды укканда ыйлаган. Болду, токтогун деп караса көздөрүнөн жаш төгүлүп атты эле дейт. Ошондой эле Кудайдан коркуп ыйлаган. Кудайдан коркуп ыйлаган. Үчүнчүсү үммөт үчүн, коомчулук үчүн, биримдик үчүн, ынтымак үчүн ыйлаган да. Пайгамбарыбыздын көз жашыны текке кетирип, пайгамбарыбыз өзүнүн баардык өмүрү менен эгип, өстүрүп кеткен даракты тамырынан чабуу бул ынтымаксыздык да. Кайсыл жерде ынтымак болсо дуа кабыл болот. Ынтымак бар жерде береке болот. Ынтымак бар жерде чындык үстөн болот, Кудайдын жардамы болот. Ынтымак кете турган болсо, ким канчалык илимдүү, канчалык билимдүү, канча өнүгүүлөр болбосун, бирок береке жок болот. Береке жок болсо максат ишке ашпайт. Кудайдын жардамы көтөрүлөт. Чындык ал жерде тебеленет, жана дуа канча ый боло турган болсо, аксакалдардын дуасы көтөрүлбөй, кабыл болбой калат да. Ошондон иншалла ислам дини албетте ынтымакка биринчи орун койгон. Пайгамбар ушул хадиси менен сөзүмдү аяктайын. Пайгамбар кыска хадисте "Ва куну ибадаллахи ихвана" дейт. Алланын бир тууган пенделери болгула.
Ушул жерде алымдар айтат, динди пайгамбар эки сөзгө кыскартып коет да. Кудайдын пендеси болушты үйрөнгүлө, экинчи бир тууган болуп жашагыла. Кудай менен болгон мамиледе Кудайдын кулу бололу. Ислам шариятынан кандай өкүм келсе ошого моюн суналы. Ал эми ортобузда бакытка, ийгиликке жетиш үчүн бир тууган болуп жашайлы. Өзүгө каалаганды башкага каалап, бардык өзүбүздүн мамлекетибиз алдыбызда турат. Алхамдулилlah, эгемендүүлүктүн үстүндөбүз. Мечиттерибиз ачык, дин эркиндиги бар. Аллахым ушул динибизди дагы өсүп өнүктүрсүн, мамлекетибизге тынчтык, амандык берсин.